Дагы бир вопрос болду эле да ошол жерде суроо. Мына биринчи беренеде жазылып турду эле. Алып сатарлык законсуз соода иши үчүн жана соодада кыянаттык иш кылгандык үчүн жоопкерчиликти күчөтүү маселелери боюнча Кыргыз СССРинин кээ бир закон актыларын өзгөртүү жана толтуруу киргизүү жөнүндө КРЖКнын 91-жылдын 5-февралындагы мыйзамы болчу да. Анан бул элдерде да жаралат да. Бүгүн биз Кыргыз Республикабыз эгемендүү, Кыргыз СССРинин деп 2009-жылдын 20-июлунда КРЖКнын ченемдик укуктуу актылар жөнүндө мыйзамы жаңы редакцияда кабыл алынган. Ошол мыйзамдын 36-беренесинде мынтип жазылган. СССР Союзунун ченемдик укуктуу актылары КРЖКнын мыйзамдарына каршы келбеген бөлүгүндө 2009-жылдын 31-декабрына чейин КРЖКнын аймагында колдонулат деп. Эми бул жерден так даана бөлүп түшүндүрүшүбүз керек. СССР Союзу деген бул жалпы ошол 15 мамлекет бириктирилген жогору жактан чыккан актылар жөнүндө сөз кетип атат. Ал эми Кыргыз СССР бул өзүнчө субъект, өзүнүн мыйзам чыгаруу органдары, өзүнүн аткаруу органдары болгондо, алардын актылары бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келүүлөрү бар. Колдонуп келди. Ал жерде СССР деген сөздөрдүн жалпы СССРдин ошол жерде да стенограммада турат. Мен айттым, бул жерде жалпы СССР жөнүндө сөз 31-декабрга чейин колдонулат деп атат. Ал эми Кыргыз СССРинин актылары бүгүнкү күндө актуалдуулугу бар. Мына мен мисалга да келтирип айта кетейин. 2013-жылдын 9-июлуна чейин 2013-жылдын Кыргыз СССРинин турак жай кодексин биз колдонуп келгенбиз. Бул Кыргыз СССРинин турак жай кодекси деген бул дээрлик биздин жашоодо коомдук мамилени жөнгө салууда бул аябай керектүү колдонулат. Бул шаарларда, үйлөрдө, жанагы үйдү башкаруулардагы, жалпы жанагы ТСЖларда аябай колдонулган мыйзам. Бүгүнкү күндө 2013-жылы ал жаңы редакцияда кабыл алынгандан кийин биз анын күчүн жоготуу боюнча мыйзам кабыл алынып, ал күчүн жоготкон. Ошондо мына ченемдик актылар жөнүндө мыйзам 36-беренесинде Союз СССР болгондуктан Кыргыз СССРинин актылары бүгүнкү чейин колдонуп келүүдө да. Мисалы кээ бирлери 60-70-жылы кабыл алынган, бирок бүгүнкү күндө колдонбосо дагы ал күчкө ээ. Мисалы Токтогул ГЭСин куруу боюнча чечим чыккан. Ал актуалдуу да. Бүгүнкү күндө аракетте. Токтогул ГЭС иштеп атат. Кыргыз СССРин мен мисалга келтирип айтып атам да. Бирок аны бүгүнкү күндө жокко чыгара албайбыз да. Себеби ал ГЭС бүгүнкү күнгө чейин иштин берди. Ошондой эле эмгек турак жай кодекси 13-жылга чейин иштеди. Ал эми жанагы СССР боюнча айтылып аткан мыйзам бул жалпы Союз СССРга тийиштүү болчу да. Биздин мыйзамдар бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп, карама каршы келбеген учурда же ошону жокко чыгаруучу акт кабыл алмайынча биз эми ал органдар жок, бирок ал органдардын бир укук улантуучулары бар да. 2009-жылдын 31-декабрына чейин жанагы сиз айткан жалпы СССРдин социалистик Республикалар Союзунун республикасынын 15 мамлекеттен турган актылары КРЖКнын мыйзамдарына каршы келбеген бөлүгүндө 2009-жылдын 31-декабрына чейин колдонулуп турган. 31-декабрынан тарта алар колдонуусун токтоткон. Бирок Кыргыз СССРинин актылары колдонуп келген. Бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келет. Мен сизге мисал менен турак жай кодексин көрсөтүп бердим да. Ушундай эле маселелер ошол 138-ин ичинен токтолуп кетсем, мисалы КРЖКнын нике жана үй бүлө кодексинин 94-беренесине өзгөртүү киргизүү бүгүнкү күндө ал мыйзам актуалдығын жоготкон, ал өзгөртүү толуктоо дейли. Анткени үй бүлө кодекс кабыл алынып, ал ошол мамилени коомдо жөнгө салган нормалар бул бүгүнкү күндө бүгүнкү кодекстерге отурган. Андан сырткары, мисалы бул жердеги ал жерде мыйзамдардын көбү баягы ошол жылга, 99-жылга, 98-жылга, 2000-жылга карата бир ставкаларды бекитүү деп ченемдик актылар боюнча мыйзам бир белгилүү бир мөөнөткө да кабыл алынат да. Ал 99-жылдагы ошол немени кандайдыр бир ставкаларды, социалдык бир немеле бир тарифтерди, кандайдыр бир ченемдерди бекитүү боюнча ошол жылы колдонула турган кабыл алынгандыктан ал бүгүнкү күндө актуалдыгын жоготкон. Бирок Юстиция министрлигинин ченемдик укуктук актылар реестринде ал күчүндө турган мыйзам катары туруп келе берген да бүгүнкү күндө. Алардын баарын биз күбүп тазалап бүгүнкү күндө келтирүү инвентаризация болгон. Булар дагы ошол 138-дин ичине кирип атат, ошондо. Ошонун ичине кирип атат.
Мисалы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын 96-жылдын 16-апрелиндеги мыйзамы дейт. Бул болсо бүгүнкү күндө дагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жана ардактуу наамдары боюнча да мыйзамынын 2017-жылы жаңы редакцияда кабылдангандыктан ал өзгөртүү толуктоо бул мыйзам дагы бул актуалын жоготкон.